Буюрса бейиштен жолугабыз. Ошто турнике асынып каза болгон кыздын табышмактуу каты. 21-июнга караган түнү Ош шаарындагы Курман-Жандатка муниципалдык аймактык башкармалыгындагы спорт аянтчаларынын биринде турнике асынып каза болгон 17 жаштагы кыз өлүм алдында досторуна кат калтырган. Бул маалыматты Ош технологиялык окуу жайынын проректору Рамис Ыдырысов тастыктады. Асынганга чейин курбуларына кат таштаган экен. Ал катты биздикилер көрбөптүр. Азыр ал кат тергөөчүнүн колунда. Тергөөчүгө байланышсак, бизге да окуя боюнча ачык айтпай жатышат. Азыр катталган курбу кыздары эс алууда, деди Ыдырысов. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан ырастагандай, кыз катында мен ушунча жашаганыма ыраазымын. Буюрса бейиштен жолугабыз деп курбуларына кат калтырган. Ош технологиялык университетинин ректорунун милдетин аткаруучу Жумакадыр Матисаков бүгүнкү күндө студенттин өлүмү боюнча ич-чара териштирүү болуп жатканын айтат. Каза болгон өспүрүм кыз Оштун алдындагы гуманитардык технологиялык колледждин архитектура жана курулуш бөлүмүндө билим алчу. Ал быйыл 1-курсту аяктап эс алууга чыккан. Биз кыздын ата-энеси менен байланыша алган жокпуз. Себеби алар өздөрү аза күтүп отурат. Окуя боюнча сураганга ыңгайсыз болду. Аны менен чогуу окуган студенттер менен сүйлөшүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул студентибиз гуманитардык технологиялык колледжине 9-класстын базасы менен кирип, быйыл 1-курсту аяктаган болчу. Жайкы сессиясы аяктап эс алууга кетишкен. Окуя кандай болгонун билбейбиз. Укук коргоо органдарында так маалымат болушу керек, деди Жумакадыр Матисаков. Булак турмуш кейжи. Жапаров УКМКнын коррупцияга каршы кызматын жоймой болду. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы жоюлат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. 23-июнда президент башында турган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бизнесмендердин жолугушуусу өтүп жатат. Мамлекет башчысы улам эле бизнесмендерге карата кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат түшүп жатканына нааразы болду. Президент бизнести коргоо максатында экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жоюлганын эске салды. Жапаров жакынкы күндөрү УКМКнын коррупцияга каршы кызматта жоюла турганын, бул үчүн тийиштүү жарлык даярдана баштаганын билдирди. Булак Спутник кейжи. Токтокунов: акыйкат үчүн октябрь окуясы боюнча Жапаров, Ташиев, Атамбаевдер суралыш керек. Журналист Али Токтокунов ички иштер министрлигиндеги сурактар боюнча социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ал 2020-жылдын октябрь айында болгон башаламандыктар боюнча күбө катары суракка алынган. Мен акыйкаттык иш үчүн Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Алмазбек Атамбаевди жана Өмүрбек Бабановду суракка алуу керек деп айткам. Ошол күндөрү алар Ала Тоо аянтында дагы болушкан. Буга укуктук баа берилиши керек. Ошондой эле октябрь айында адамдар түрмөлөрдөн мыйзамдуу түрдө бошотулган, чыкпагандыгын такташ керек. Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмүнө ким күнөөлүү? Ондогон адамдардын жараатына бардыгын суракка алып, сот жообуна тартышыбыз керек, деп белгиледи журналист. Булак Автор ТВ. Депутат Шайлообек Атазов менен Айсулуу Мамашева мушташып кете жаздады. Бүгүн 23-июнда парламентте Атамекен фракциясынын буга чейинки лидери Сайдулла Нышанов лидерликтен алынгандыгы белгилүү болду. Ал тууралуу маалыматты депутат Наталья Никитенко жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтып, чечимди окуп берген. Белгилүү болгондой, фракциянын дүйшөмбү күнкү жыйынында Сайдулла Нышановго ишенбестик көрсөтүлүп, анын ордуна депутат Шералы Абдылдаев шайланган болчу. Никитенко лидер алмаштыруу боюнча жыйынга фракциянын 11 өкүлү катышып, Жетөө Нышановго каршы добуш бергенин, жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам эрежелери сакталганын айткан. Сайдулла Нышанов аны лидерликтен кетирүү мыйзамсыз болгонун билдирсе, парламент жыйынында бул маселе каралып жатканда Атамекен фракциясынын депутаттарынын ортосунда чыр чыккан. Депутат Шайлообек Атазов менен Айсулуу Мамашева кайым айтышып, жогорку кеңештин жыйыны өзгүлтүккө учурады. Айсулуу Мамашева менен Атазовдун ортосундагы чыккан чырда бир нече депутат Атазовду ордуна отургузуу аракетин көрүшкөн. Ал эми Мамашева ага жооп иретинде спортсмен болсоң, өзүңө спортсменсиң деп жооп кайтарган. Булак Бишкек 24 кейжи. Министр: Кыргызстанда коронавирустун бардык штаммы болушу мүмкүн. Кыргызстанда азыр коронавирустун бардык белгилүү штамдары жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министр журналисттин Индиялык штамм боюнча берген суроосуна жооп берип жатып, өлкөдө коронавирустун эң жугуштуу жана кооптуу делген дельта аттуу түрү да бар экенин айтты.
Биз коронавирусту изилдөө үчүн үлгүлөрүн Новосибирск шаарына жөнөткөнбүз. Алар ар кандай штаммдарды таап жатат. Азыр Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзө албайбыз, деди ал. Апрель айында Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавирустун британиялык, индиялык, түштүк африкалык жана россиялык штаммдары жүргөнүн билдирген. Булак Спутник KG. Назира Айтбекова: ушинтсем жаганбы, мени кийимченби, жылаңачпы, любой жагымдан жакшы көргүлөчү. Ушинтсем жаганбы, адамдын дээрине, жан дүйнөсүнө, тулку боюна ыйман, адамгерчилик, бийиктик чүпүрөктөн эле бүтүп калса, ошол чүпүрөктү даңазалап атып өтмөкмүн. Ишенип коюңуз, ачык-чачык кийинип, бирок эркек жолотпогон көп аял көрдүм. Тескерисин да көрдүм. Ошондой эле сырткы баалуулукта калып, ички баалуулук өйдө чыкпай жатат, атаганат. Бирөөң психолог болуп, жан дүйнөмө анализ жүргүзүп, бирөөң ойду тоону жазасың. Жандарым, көчүктүн деңгээлинен бийик өсөлүчү. Тим эле ошол жагы ачык болсо да, ички дүйнөнү, бийиктикти көргөндө качан үйрөнөбүз? Ушул көчүктү ачып туруп байып кетсем, эчак шикарно жашамакмын. Алтындарым, жаман оюмда көчүгүмө көзүңөрдү көндүрүп алсам, балким качандыр бир көкүрөгүмдө көкүрөк кыйкырып, ачуу кыйкырык салып, айтып аткан кебимди эшитип, көрүп баштаарсыңар деген эле тилек. Жакшы көрөм силерди. Мени да кийимченби, жылаңачпы, любой жагыман жакшы көргүлөчү, деп жазган. Булак Кыргыз Кабар.